дили жайнап, карегин мурчалып. 8 март эл аралык айымдар күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинде окутуучуларды сыйлоо аземи өттү. Окуу жай жетекчилиги 200гө жакын айымга төш белги, арда грамота жана алкыш баракчаларды тапшырды. Бүгүнкү белек башкачараак сезилип турат деп ойлойм. Анткени ушундай бир жаркыраган жазда, жылда калган белекке караганда башкачараак төш белги Ош мамлекеттик университетинин заслуженный деп бир сонун гүлдөр менен берилип атат. Абдан чоң ыраазычылык билгизебиз, рахмат айтабыз. Иштеген жерлерде дагы бизден айымдарыбыз. Ректор Кудайберди Кожобеков жалпы айымдарды майрам менен куттуктап, алардын билим берүү тармагындагы ишмердүүлүгүн баалады. Биздин Ош мамлекеттик университетинде дээрлик 70% кызматкерлерибиз, окутуучуларыбыз ушул эжекелер, айымдар болуп эсептелет. Ошондой эле студенттерибиздин дагы көпчүлүгү кыздар. Ошого байланыштуу бүгүн биз баардык жалпы ушул айымдарыбызды чогултуп, жакшы сөздөрүбүздү айтып, куттуктап, белектерибизди берип, ошол көңүлдөрүн көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Мындан тышкары 4 мартта Ошмуда айымдардын майрамына арналган волейбол мелдеши өткөн. Оюндун жыйынтыгы чыгып, Кыргыз-Кытай факультети 1-орунду жеңип алды. Ал эми колледждер арасында Индустриалдык педагогикалык колледжинин окутуучулары жеңүүчү аталышты. Оюн негизинен жакшы болду. Аябай сонун болду. Биринчи партияда биз кичине мынтип көңүл бурбай ойнодук. Биринчи партияда утуп калып, анан экинчи партияда жакшы аракет кылып, ошо биринчи местени алдык. Азыркы учурда дагы аябай сүйүнүп атабыз. Биринчи местени алган үчүн мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди багындырабыз. Майрамдык салтанатта айымдар билим берүү тармагындагы зор эмгеги жана өзгөчө жетишкендиктери үчүн акчалай сыйлык менен сыйланышты. Эжекелер, жалпы көмөкчү кызматкерлер, административдик чарба кызматкерлеринин эжекелерине бардыгына биригип 200гө жакын Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери төш белгиси, Ош мамлекеттик университетинин ардак грамотасы, Ош мамлекеттик университетинин алкышы жана Ош мамлекеттик университетинин акчалай сыйлыгы бүгүн жогорку деңгээлде ыйгарылды. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 4000ге жакын кызматкер бар, анын 70%-ын айымдар түзөт. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ош Му жаңылыктары. Очень нужно